Эркектер өзүн караш керек, сакташ керек, келечекти ойлош керек да. Эркектин тукумсуздугу мындай айткандай аябай 50% чейин көтөрүлүп баштады да, мындай айткандайчы. Илгери мисалы эркек тукумсуздугу аз болчу, аял тукумсуздугу көбүрөөк болчу. Азыр бирдей болуп калды. 50 аял кишиники, 50 эркек кишиники болуп калды дегендейчи. Ал тукумсуздук проблеманы эмне себептен көтөрүлүп атат, эмне себептен көбөйүп атат? Мындай айткандай, эмелери, причиналары көп да. Ал эң көп причиналарга жанагы жыныстык жол менен өткөн жуккан оорулар бар да, хламидиоз деген, уреоплазмоз, микоплазмоз. Алар да көбөйүп кетти азыркы заманда да, мындай айткандайчы. Себеби азыр бесконтрольный половая жизнь деп коет. Ал карашпайт бирөөнүн, сактанышпайт дегендей. Ошого карата ал инфекциялар да көбөйүп кетти. Ошол инфекциялар тукумсуздукка алып келет. Андан тышкары деле тукумсуздукка алып келген проблема беспричинный деп коет. Мындай айткандай, кайсы тамакты жеп атабыз, кайсы сууну колдонуп атабыз, кандай условияда жашап атабыз деп, ошол деле мындай айткандай акырындыктан урукту азайткан, уруктун санын жоготконуна ошол эмеге, маселеге келтирип атат да, мындай.